Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 26 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Ноокат тарапта жайгашкан Жатан айылынан сатыла турган арзан баага коюлган жери кенен болгон сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул видеого дагы лайк басып колдоп коюңуздар туугандар. Анан бул видеону дос таныш туган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким үй издеп жүргөндүр. Мен турган жер бул Ноокаттын кире беришиндеги мына ушул Жатан айылынын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Ноокаттын кире беришинде жайгашкан перевалдан түшкөнүңүздөрдө Ноокаттын кире бериши болуп калат. Ошол Ноокаттын кире беришинде сол тарапта жайгашкан ушул Кызгалдак деген тойкананы билесиздер туугандар. Ошол тойкананын бет маңдайындагы мына ушул көчөгө кирсеңиздер, бул Жатан айылы болуп калат экен. Мына жерде жазылып турат туугандар. Ушул Жатан айылына кирип 800 метр түз жүрүп барып, анан оңго бурулуп 200 метр жүрсөңүздөр эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Анан мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Ноокаттын центрине карап бет аласыздар туугандар. Мынакей туугандар, бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Ушул көчөнүн сол тарабында сатыла турган ушул үй жайгашкан. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Срочно сатка коюлуптур. Дарегин түшүндүңүздөр туугандар, жанагы Ош Ноокат трассасына деле чоң жолго деле жакын эле экен. Так, сатыла турган жер үйүбүздүн жери ушул жерден башталат, чек арасы. Анан мына жакта кызыл матис турат, көрүп атасыздарбы? Чек арасы ошол жерге чейин болуп калат экен. Себеп дегенде сатыла турган үйдүн жери 14 сотук туугандар. Өтө кеңир экен. Анан кызыл китеби дагы бар экен. Кызыл китебинде 14 сотук деп жазылган экен туугандар. Өзүм закон түрүндө өзүм жакшылап өткөрүп берем деп атат. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде агын суу дагы бар экен, таза суу дагы бар экен, свет дагы бар экен туугандар. Мынакей. Анан бул өйдө тарабы пустой болуп калат экен. Бул жерде эс айтып атат. Мына ушул кошуна сыяктуу бул жагын көчөттөрдүн түр-түрлөрүн эгип, тосуп, бак кылып алсаңыздар дагы болот экен. Азыр жакындатып көргөзүп коеюн. Мынакей, көрүп атасыздарбы? Кошуналар өзүнүн туштарын ушундай бак кылып жасап алыптыр туугандар. Кийин ала турган болсоңуздар, сиздер дагы ушинтип жасап алсаңыздар болот. Анан сатып аткан себебин башында эле айтып коеюн. Бул жерде ээси өзү чоңойгон экен кичинекейинде. Анан азыркы учурда шаарда жашайт экен, ошол себептен бош турганына байланыштуу сатыкка коюп атыптыр туугандар. Колдон чарбаңыздар, сонун жер экен. Абасы таза, тынч, Ошко деле жакын, Ноокаттын центрине деле жакын туугандар. Ушул жерден кирип бара бересиздер. Чек арасын түшүндүрдүм. Нар жака чейин болуп калат экен. Эми албетте эле өзүңүздөр кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Кызыл китеби бар экен туугандар. Кызыл китебинде 14 сотук деп жазылыптыр. Анан мына ушундай арыгы дагы бар экен, ушул арыктан суу өтүп турат дейт. Анан таза суу дагы келген дейт. Суу, свет боюнча бул жерде туугандар маселе жаралбайт. Бул жакта огород эле жап-жашыл болуп көрүнүп турат. Суу бар экени билинип турат туугандар. Анан бул тарапта 3 бөлмөлүү үйү дагы бар экен. Узун турасы 11/6. Бир карап ремонт кылып кирип жашай берсеңиздер дагы болот. Кааласаңыздар бузуп үй салсаңыздар болот башынан. Так, чек арасы. Мынакей, бул жакта кошунасынын үйү. Бул өйдө тарабы уже көчө болуп калат. Анан мына ушундай теректер, көчөттөрдүн түр-түрлөрү, мына жакта талдар, бүт бардыгы бар экен туугандар. Ушул үйгө тиешелүү, жери дагы тегиз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына жагы бир аз дөңсө экен, бул жагы тегиз экен. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Видеонун аягында баасы сөз менен айтылат. Ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Мынакей, бул жагында да кошуналар бар экен. Жакшы адамдар дейт. Мына жагында талдар эгилген, ошолордун бери жагы болуп калат чек арасы. Мынакей, бул жанагы 3 бөлмөлүү үй туугандар. Узун турасы 11/6. Мына ушундай. Бул жагда бир бөлмө. Так. Бул жагда бир бөлмө. Печкасы бар экен. Мынакей, бул кийинки бөлмөсү. Жакшы. Анан бул ошондо айылдын атын айттым. Бул айылда мектеп дагы, бала бакча дагы бар экен. 2 мектеп бар экен. Экөө тең бирдей аралыкта жайгашкан. Кааласаңыздар наркысына, кааласаңыздар беркисине барып келип турасыздар. Бала бакчасы дагы бар. Анан
Бул айылдын өзүнүн маршруттук каттамы, анан такси кызматтары дагы бар экен. Ноокаттын центрине барып келип турат экен туугандар. Ушуну дагы жакшылап айтып түшүндүрүп берип коеюн сиздерге. Мынакей чек арасы үйдүн бери жагы. Мына жакта талдар, теректер, мына жерде дагы талдар, теректер эгилип турат. Ошонун эле бери жагы болуп калат туугандар. Мына ушундай. Жери 14 сотук туугандар. Ушундай. Так, дагы кандай маалымат берсек? Документтери так деди. Сатып аткан себебин дагы айттым туугандар. Шаарда жашайт экен, шаардан үй алыптыр, анан бош турган үйүн эми шартка байланыштуу, бош турганына байланыштуу сатыкка коюп атыптыр. Негизинен жери тегиз сонун айылдардын бири экен туугандар. Дагы бир маалымат бере кетейин. Бул жерде пустой чектин эле баасы туугандар 1 миллион сом дейт, эс айтып атат. Анан бул айылда жок экен пустой чекчи. Пустой чек табыш кыйын дейт. Ушул айылдын аяк тарабында, жаңы конуштарында бар дейт. Бирок 6-5 сотуктун эле баасы 1 миллион экен туугандар. Бул жерде 14 сотук болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Анан айылдын кире беришкен, Ноокаттын центрине, Ош Ноокат трассасына деле жакын. 1 километр ашып кетсе. Колдон чарбаңыздар. Анан бул видеону дос, тааныш, тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким үй издеп жүргөндөр. Ушундай туугандар. Эми барыңыздарды кызыктырган ушул үйдүн баасын айтайын. $30,000 бааланды. Жакшы эле баа койдум деп атат эси. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун айылдын кире беришинде жайгашкан сатыла турган үйдү колдон чарбаңыздар.